Салам достор, менин атым Райбек жана сиздерге бүгүн лимонад жасаганды көрсөтүп берем. Бул абдан жөнөкөй лимонад, ар бир адамдын колунан келет. Тропика лимонадын жасоо үчүн эмнелер керектелет? Мята, апельсин, муз, сироп, банан, манго, анар жана апельсин ширеси. Ошондой эле газдалган суу. Жасалма жолу абдан жөнөкөй, бүт адамдын колунан келет. Биринчи мятаны салып алабыз идишке. Салып алгандан кийин муздан салып баштайбыз. Болушунча аябай эле көп салыңыздар. Суусундук канча муздак болсо ошончолук даамдуу болот. Эми биз музду салып алгандан кийин сироптордон куя баштайбыз. Банан. Кааласаңыздар аз, кааласаңыздар көп. Кимдин татымы ар кандай болсо, ошого жараша кылып алсаңыздар болот. Азыр мен 10 мг өлчөмүндө куюп жатам. Банан, манго жана анар. Анардан болушунча аз эле кошкон жакшы. Эми апельсин ширеси куюлат. Куюлгандан кийин газдалган сууга өтөбүз, дагы үстүнөн куюп салабыз. Жакшы куюп алабыз. Эми аралашма ыкмасына өтөбүз. Кааласаңыздар, эгерде силерде бул шерелер жок болсо, үй шартында кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн, бананды майда туурап, же болбосо гранаттын согун кол менен эзип туруп, ушулардын ордуна колдонсоңуздар болот. Эгерде сиздер аябай ширин суусундукту кааласаңыздар, үстүнө бал кошуп алсаңыздар, аябай даамдуу болот. Эми анда эмесе достор, жасалгалоо жолуна өтөлү. Апельсин жана ошондой эле мята. Күн ысык маалында муздан көбүрөөк кошуп, күн суук маалында муздан азыраак кошуп жеңиздерди каалап кетмекчимин. Мынакей, биздин лимонад даяр. Үй шартында ар бир адамдын колунан келе турчу суусундук. Тамагыңыздар таандуу болсун.